Россиянын аймагында эмгектенип жашап жүргөн биздин мекендештердин эң көйгөйлүү маселесинин бири бул жашаган жери боюнча каттоосу, мындайча айтканда регистрация маселеси болуп келген. Ушул 2025 жылдын 20 майында Россия тарабынан мыйзам кабыл алынды. Ал мыйзамга ылайык 2025 жылдын 1 сентябрынан тартып атайын эксперимент өткөрүлөт. Бул эксперимент Москва шаарында жана Москва областында эмгектенип жүргөн чет өлкөлүк жарандарга, анын ичинде Кыргызстандын да жарандарына тийиштүү. Бул биринчи этапта эмгектенүүчү гана багытталган эксперимент. Үй бүлө мүчөлөрүнө пока тиешеси жок. Бул кийинки 26 жылга каралган маселеси. Ал эми 1 сентябрдан тартып ошол экспериментке катышуучулар, бул биздин жарандар эмгектенип жүргөн, ушул Сахарова миграциялык борборунда барып катталып, тийиштүү тиркеме аркылуу катталат. Электрондук телефондук тиркеме иштелип чыгат. Жакынкы учурда ошол тиркемеге катталып, ошол тиркеме аркылуу өзүнүн геолокациясына уруксат берип колдонууга полицияга, анан жашаган адреси боюнча өзүнүн геолокациясын ошол сообщение түрдө жөнөтөт. Ал жаран ошол адрестен жөнөткөндөн кийин полиция бөлүмдөрү ошол адрес боюнча жаранды учетко алат. Бул бүгүнкү күндөгү иштеп аткан жана регистрацияны алмаштырат. Ошол регистрациянын ордуна боло турган нерсе геолокация. Мындайча айтканда, биздин жарандар ошол үйлөрдүн ээлерине бизди каттап кой деп кайрылганга уже кажети жок болот. Өзүлөрү жашап аткан жерден эле ошондой сообщение жөнөткөндөн кийин телефондо QR код пайда болот. Ушул QR кодду документтерди текшерип, регистрацияны текшергенде ошол QR кодду көрсөтүп, полиция ошол QR код боюнча сиздин геолокация каякта экениңизди ошол жерден текшерип билет. Ал эми геолокациянын адресин жөнөткөн жерден 3 күн катары геолокацияны көрсөтүлбөсө, анда полиция бөлүмү ал үйдөн силерди учеттон чыгарып туруп, жана көзөмөлдөнүүчү реестрдин ичине киргизип коюшу мүмкүн. Ошол себептен эгер башка адреске барып, же 3 күн, 5 күн, же 10 күн башка жерде жашай турган болсоңор, ошол жерге барганда ошол жерден жаңы сообщение жөнөтүшүңүз милдеттүү болот. Ал эми башка региондорго кетсеңиздер, мисалы үчүн Санкт-Петербург, Екатеринбург же болбосо Кыргызстанга чыгып кетсеңиздер, автоматтык түрдө ал учеттон алынат геолокация түрүндө. Бирок бул мыйзам 1 сентябрдан күчүнө кириш үчүн, иш жүзүндө иштеп башташ үчүн азыркы учурда дагы укуктук ченемдик актылар каралып, иштелип чыгып, дагы кабыл алынып атат. Жаңы маалымат бизге келип түшкөндөн кийин расмий түрдө биз дагы бир билдирүү берип, дагы түшүндүрмө беребиз.